Rегионда Абалким автордық программасы, саламатсызбы? Кече 10 январда Кыргыз-Тажик чегарасында кайрадан чыр чыкты. 9 январдан 10 январга караган түнү Тажик айылы тараптан Кыргыз тарапка туш келди ок атылган. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы Тажикстан тараптан майда калибрдеги мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдады. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев күч түзүмдөрүнө Баткенде болуп өткөн бул окуяга байланыштуу Кыргыз-Тажик тилкесинде мамлекеттик чегараны кайтарууну жана коргоону күчөтүү тапшырмасын берди. Бирок өкмөт башчы бул иретте Баткенге жетип барып, жаңжалдан тажаган эл менен жүз көрүшүп келе албады. Абалким премьер-министрдин бул жолу да убактысы болбогон чыгар. Буга чейинки чырларда да Баткенге эмес, башка аймактарга барып, лента кесүүнү артык көрүп эле жүрбөдү беле. Элибиздин турмушунун жакшырып аткандыгы мына ушул азыркы айтып аткан фактларга байланыштуу деп ойлойм. Ошентип дагы эле баягы көрүнүш. Жаңжал орун алган жердеги тургундар Баткендин Көкташ айылындагы мектептин имаратына жайгаштырылды. Алар негизинен жаңжалдан эбак эле коркуп безиген балдар жана чегара чырынын айынан жүрөк оорулуу болгон аялдар. Бирок аргасыз бул аракеттер жергиликтүү тургундардын коопсуздугун сактоо максатында жасалды деп түшүнүүдөн башка айла жок. Bu jokottog'u var, kelip prezidenti var, ministri var, kelip bizni ko'rgoydi chechib, granistlarni chechib bir jaxsıl qilib bersin. Bo'lsa bu tajiklar bizni bosib oladi, bu Ko'ktoshda yelib oladi bularchi. Kun bilan har bir haftada 15 kundan ashun kapalon bo'lyapti. Nega bizdan kelib xabar olmaydilar? Elimizdagi jerimizde жаш балдар монтуп түнү менен качырып ыйлап сакта оору суркул болгон азыр сарыктын мезгили экен, сарык болгон балдарыбыз бар эле. Аларды көтөрүп балдар менен бирге бири эме кылып баарын бир жерге мына мектепке алып келип жайладык. Адаттагыдай эле эки өлкөнүн вице-премьерлери Жеңиш Разаков менен Азим Ибрагимов телефон аркылуу сүйлөштү. Кырдаалдын курчушуна алып келбөө, чагымга алдырбоо боюнча пикир алышты. Окуяны ар тараптуу иликтөө макулдашылды. Анан дагы быйыл январь айында чегараны тактоо боюнча тиешелүү органдарга тапшырма берилди. Бирок бул аракеттер буга чейин да болуп келген эмеспи? Ал эмес президенттердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болбоду беле. Бирок майнап чыкканын ким байкады? Это самый история. Орун алган окуя боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын версиялары эки түрдүү болуп турат. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматынын маалыматына ылайык, 9 январдан 10-уна караган түнү Баткен районунун Жака Өрүк деген жеринде белгисиз адамдар Кыргыз жаранынын Баткен шаарына бараткан автоунаасын таш менен ургулашкан. Андан соң Тажикстандын аймагына жашынып кетишкен. Жабыркаган кыргыз жарандары бар. Автоунаанын айнектери талкаланган. Андан болжол менен 1 сааттан кийин Тажикстандын жарандары Көчө Карын деген жерде Баткенден Көкташ айылына бараткан кыргыз жаранынын машинесинде таш менен ургулашкан. Анын да алдыңкы айнеги талкаланган. Андан соң түнкү саат 02:40 чамасында Тажикстандын жарандары кыргыз жаранынын үйүнө таш ыргытышкан. Ал эми ал жерге бара жаткан кыргызстандык укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө жана чегарачыларга Тажикстан тараптан майда калибрдеги мергенчи мылтыктан ок атылган. Ок тажик тараптан гана маал-маалы менен атылып турган. Баткен облусундагы чегара түзүмдөрү дароо күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууга өтүшкөн. Баткен милициясы да күчөтүлгөн режимде иштей баштаган. Окуя болгон жерге Ички иштер министринин орун басары барып, көзөмөлдөп жатат. Ал эми тажик тараптын версиясына алайык. Жаңжалдын чыгышындагы күнөө Баткен районундагы Көкташ айылынын тургундарына жүктөлгөн. 9 январь кечинде Көкташтын тургундары Султанбек Абдуллаев деген тургундун үйүнүн жанына чогулуп, тажик жарандарын жолдон өтүшүнө тоскоолдук кылышкан. Кечки саат 21:30 чамасында кыргыз жарандары коңшу өлкөнүн Кожо Алоо айылынын тургунунун автоунаасына таш менен ургулап, терезесин сындырган.
Tacik жарандары мындан соң гана кыргызстандыктардын автоунаасына таш ыргытканы. Ал эми 10 январга караган түнү 2 жолу кыргызстандыктар мергенчи мылтыктан ок атканы айтылат. Ал эмес, атылган октордун бири Тажикстандын милиция кызматкерине тийгенин, андан эч ким жабыркабаганы да тажик тараптан маалымдалды. Биз жака Тажикстан тараптан ок атылган. Жаракат алгандар жок. Бирок кыргыз тарап албетте Тажикстан бийлигинин бул маалыматын толук бойдон четке какты. Мындай версияны чыныгы абалды бурмалоо деп атады. Жаңжал орун алган жердеги кыргыз жарандары болсо, тажик тарап бул чырга алдын ала даярданган болушу мүмкүндүгүн айтышты. Анткени Тажик айылындагы аялдар, жаш балдар окуя орун алгандан бир күн мурда айылдан чыгарылып кеткени байкалган дешет. Bu tacikler özü söyleşilgönçü biz tacikler menен андай duvaldaş yaşayбыз. Ошолор ошол үйдү күйгүзгөн күнү бардык бала чакасы аялдардын бардыгын алып чыгып кеткен мал канынан только эркектери турганчы. Булар шынтип şu кылмышты баштап ататчы. Бар айтамыз. Этат болгула. Тажиктер балдарын чыгарып жатат деген. Булар бирдеме баштабасын. Биздер нормалдуу уктай турган болоюк деп түнү менен безип, качып, уктабай, өз үйүбүздө уктабай турган болуп калдык азыр. Бирок сүйлөшүүлөрдөн бул иретте майнап чыкпады өңдөнөт. Көкташ айылында 11 январга караган түнү дагы ок атышуу болгону тууралуу айыл тургуну Абдумуталип Кумарбаев маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында Жака өрүк участкасына өтүп бараткан кыргызстандык жүк ташуучу унааны тажик тургундары таш менен ургандан кийин чатак чыгып, дагы тажик тараптан ок атылган. Кыргыз тараптан ок тийип жабыркагандар болгон эмес. Ок атуу түнкүсүн саат 1-лерде башталган. Тажик тургундары биринчи болуп ок чыгарып, дээрлик 2-3 саат маал-маалы менен атышуу болуп турган. Айылдагылар түнү бою күзөттө болушкан. Эскерте кетсек, Баткен районунун Көкташ айылында чек арада акыркы жолу өткөн жылдын 18 декабрында чыр чыккан. Анда кыргыз тараптан баш аягы 6 киши жабыркаган болчу. Ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткендин айылды кеңешинин депутатына ок тийген. Анда дагы эки өлкөнүн облус башчылары чек ара аймагында жолугушкан, сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Балким эми сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, макулдашуулар болду. Биз мынтип атабыз, алар тигиндей дешти деп элдин башын айлантканды токтотуп, маселени чечүүгө чындап аракет көрүш керектир. Же мындай кескин кадамга барууга элде айтылып жүргөн дал ошол чыр чыгып жаткан аймактагы контрабанда же дагы эле ошол бир-эки тараптардын бизнеси жолтоо болуп турабы? Канткен күндө да элдин сабырдуулугу менен ойноп отура берүүнүн өзү эч качан жакшы жыйынтык бербеши анык. Саламатта калыңыз.